Бүгін сілерге достор UFC 280 турнирди кайсыл жерден көрөбүз деген суроого жооп аласыңар. Бул салашууга чейинки face-to-face конференция баарын көрдүңөр менимче. Жана бул чемпиондук үчүн салашууда Ислам Макашев Дагестанга курду алып келе албаса, экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов бул салашууга даяр болуш экендигин сет тармагында Чарлз Оливейра каршы эместигин кошумчалап өттү. Тагыраагы Хабиб менен кийинкиси деген мааниде айтылып өткөн Чарлз Оливейрадан. Силерге кызык болуп атса керек, Александр Волконовский эмне болот? Ал болбой калабы, кайрада мекенине кетебиз, соперник жок деген сөзгө келсек, эртең достор акыркы жолу тараза болуп өтөт. Эгерде кимдин салмагы чектелген салмактан өтүп кеткен болсо, анда бул оюнга Волконовский кирери айтылды. Ал эми түз эфирдин ссылкасын мен описанияга калтырам достор, түздөн түз өтүп көрсөңөр болот. Силердин оюңарча кайсыл мушкер жеңет достор? Оюңарды комментарийга калтыргыла. Мен оюмча бул салашуу эч качан стойкада болуп өтпөйт. Көбүрөөк Ислам Макашев күрөшүүгө басым жасайт. Буну алдын ала барып сезип турабыз. Бирок стойкадан кокусунан удар илешип келе турган болсо, Ислам Макашев менен коштошсок да туура болот. Эгерде ар дайымкыдай Ислам Макашев моюнун же бутун берип отурган болсо, булма ыкманы жөн эле колдонуп коет. Мен оюмча тажрыйбалуу баарыбыз билебиз Чарлз Оливейраны. Чарлз Оливейра анын күрөшүнөн коркот деп ойлойм. Анда мурдагыдай мотивациясы өчүп калган болсо, мурдагыдан караганда бул дагы жеңилүүгө шанс бар Ислам Макашевда. Силердин оюңарча кандай достор? Оюңарды калтыргыла. Кийинки роликке чейин амандашкыла. Видео класс башын унутпагыла.